Кудайдын чакырыгы 15 апрель. Теңирге ишениңиз жана эч нерседен коркпоңуз. Кээде баары башаламан, көзөмөлсүз калгандай сезилет. Жашооң тескеринен аңтарылып калган чепкенге окшошуп кетет. Албетте, баары көзөмөлдөө болсо, жада калса, эртеңки күнүң да тунук көрүнүп турганда баары оңой. Бардыгын өйдө жактан асканын үстүнөн карай билүү жөндөмдүүлүгүңүз болсо, бул абдан сонун болмок. Бирок биз көп нерсени көрө албайбыз. Кудайдын канаттарынын алдына жашынсаңыз, ал жерде коопсуз болосуз. Жашоо сизди күндөгүдөн башкача козгоп, жүрөгүңүздү ооруткан сайын Кудайдын сөзүн окуңуз. Ал сизди жетектейт, чыгуу жолун көрсөтөт. Кыйынчылыктар сизди жашооңуздун кийинки жаңы баскычына даярдап жатат. Макулмун, Кудай, сенин жолдоруң туура, кабыл алам десеңиз өсөсүз жана кийинки баскычтын баталарын көрөсүз. Ишайя пайгамбардын китебинен мындай сөздөрдү табабыз. Кудай менин куткарылуум, ага таянам, ошондуктан коркпойм. Анткени менин күчүм да, ырым да Кудай теңир. Ал менин куткаруучум болду. Куткаруу булагынан кубаныч менен суу сузуп аласыңар.